Намаз бейиштин ачкычы. Аллах таалам кайрылып: О Мухаммад, сага вакый кылынган китепти оку, намазды толук аткар. Намаз окуу бузукулуктан жана күнөөдөн тосот деди. 5 убак намаз бир өңөрдүн эшигинин алдындагы күнүгө 5 маал жуунуп турчу тунук дарыя сыяктуу. Алла тааланын бар экендигин жана жалгыздыгын билип тастыктоо эң чоң парыз. Ушундан кийинки парыздардын эң чоңу жана маанилүүсү бул намаз. Намаз жүрөктү нурдантат, жан дүйнөнү аруулайт, рухка күч кубат берип, мусулманды Алла таала менен байланыштырат. Намаз бул диндин түркүгү. Алла тааланын өзүнөн пенделерине дайындаган эң жакшы амалы бул намаз. Аллах таала жин жана адамдарды өзүнө сыйынуулары үчүн гана жараткан. Исра жана Мираж кечеси. Мираж кечесинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 3 нерсе берилди. Бахара сүрөсү акыркы аяты Амана Расулу. Пайгамбарыбыздын үммөттөрүнөн Аллахка шерик кошпогондордун бейишке кирүүсү. Миражда 5 убак намаз парыз кылынды, белек болду. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кыйынчылык келсе дароо намазга шашылып, жараткан Аллах таала менен байланышат экен эле. Ислам динине чейин Ибрахим алейхиссалам 2 рекет намаз окуучу, башкача болсо дагы. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга биринчи 50 рекет намаз берилген Миражда. Андан кийинки Аллахтан жеңилдик сураганда 5 маал намаз парыз болуп калган. Аллах таала бардык аламдын падышасы, жалгыз гана жаратуучу. Аллах таала адамдарга кааласаңар намаз окугула, каалабасаңар окубагыла деген жок. Жалгыз гана жаратуучу Кудай Аллахың намаз окугула деп буйруду. Мындайча айтканда печат басып койду. Буйрукту аткарбай койсоң болбойт. Буйрукту сөзсүз аткарыш керек. Аллах тааланын айтканы бул закон. Законго баш ийиш керек. Законго баш ийбесең жазаланасың. Президент печат басып закон киргизсе, ага баш ийиш керек. Начальнигиң эртең менен 8ден келип, 6га чейин иштеп кет ага баш ийиш керек. А бирок эмне үчүн Аллах таалага баш ийбеш керек? Аллах таалага сөзсүз баш ийиш керек. Бул начальниктин айтканы, президенттин айтканы бул дүйнөдө гана. Жолдошуңуздун айтканы, же болбосо кайненеңиздин айтканы бул дүйнөдө гана. Биз Аллага баш ийишибиз керек. Алла таала бардык аламдын падышасы. Ырыскыны берүүчү да Аллах, бардыгыбызды жараткан да сүйлөтүп жаткан дагы Аллах. Андыктан бардыгыбыз Аллах берген 5 парыз намазды аткаралы. Намаз окусаңыз бейишке чыгасыз, окубай койсоңуз күнөө көрсүз. Намаз окусаңыз бейишке чыгасыз, окубай койсоңуз күнөө көрсүз. Аллах таалам бардык адамзатка жүрөгүнө ыйман, жашоосуна береке, эки дүйнө бактылуулук берсин. Амин.